25 закон. Берген да коштош. Бир акылдуу аял жалгыз тоодо жашачу экен. Бир күнү ал суунун жээгинен өтө баалуу таш таап алат. Бир канча убакыттан кийин ал ачка саякатчыга кезигип калат. Аял саякатчыга нан берейин деп сумкасын ачканда жолоочу ташты байкап калат. Ал мындайды өмүрүндө көргөн эмес. Ал андан көзүн ала албай калат. Акылдуу аял ага ошол сонун ташты белекке бергиси келет. Бактылуу жолоочу андан ары жолун улантат. Ал бул таш үчүн ушунчалык көп акча ала алат. Ал өмүрүнүн аягына чейин иштебей деле койсо болот. Бирок ал 2 күндөн кийин кайра келди. Ал акылдуу аялды кечке издеп атып тапты. Ал кайра ташты аялга берди да: "Мен көп ойлондум. Мен билем бул таш кандай кымбат турарын. Мен ташты кайра берем. Анын ордуна мындан да кымбат нерсени сенден алганга үмүттөнөм. Мен сенин ичиңдегини алгым келет. Ушул ташты бердиргенге уруксат бергенди алгым келет", деди. Көбүнчө адамдар үйүндө байлык болуп турганын каалашат. Байлыгы ашып ташып турганын каалашат. Бирок бул сөз эмнени билгизет? Баары эле түшүнө беришпейт. Демек биз баарын өзүбүзгө калтырбашыбыз керек. Баары энергия. А энергия жылып турат. Эчтеке бир орунда тура бербейт. Аалам, жашоо баары кыймылда болуп турат. Динамикалык кыймылда алмашып турат. Эгер бул динамика токтоп калса, жашоо токтойт. Баары агып куюлуп турат. Бизге агып келет, бизден агып кетет. Ошондуктан жашоодо берип туруу жана алып туруу маанилүү. Ааламдын кыймылында биз дагы бирге кыймылдайбыз. Энергия куюлуп турганда гана жашоо сакталат. Көлмөнү жаап салсаң, эчтеке агып чыгып, агып кирбегендей кылып салсаң, жаратылыштын жашоосунун тартибин бузасың. Канчалык көп берсек, ошончолук көп бизде жашоо болот. Мамиле да ошондой куралат. Биз дайыма берип жана алып турушубуз керек. Энергиянын оборотун кармаган маанилүү. Канчалык көп берсең, ошончолук кайра көп аласың. Бул жашоонун закону. Биздин бергенибиз көбөйөт. Адамдар канчалык көп алып берип турса, ошончолук мамиле жакшы болот. Закон ченемдүүлүк жөнөкөй. Эгер сен кубаныч алгың келсе, башкаларга кубанычты сүйүүнү кааласаң, башкаларды сүйгөндү үйрөн. Сага көңүл бурушканын кааласаң, башкаларга көңүл бур. Байлыкта жашагың келсе, башкаларга бай болгонго жардам бер. Байлыкка жетүүнүн эң оңой жолу башкалардын максатына жетишине жардам берүү. Жакшылык каалаган дүйнөдө жашагың келсе, башкаларга жакшылык кылганды үйрөн. Эски салт унутулуп баратат. Саякатчыларга жакшылыкты каалашчу, бата беришчү. Тамакка, үй-бүлөгө, досторго бата беришчү. Ата-эненин батасы мурастан да баалуу болчу. Бул идеяны эски деп спиритизм катары кабыл алып калышты. Бирок анда өзүнүн маңызы бар. Эгер бардыгы энергиядан турса, демек бата берүү дагы энергия. Ал ишке ашканга аракет кылат. Жолуңдагы кезиккен адамдардын баарына жакшылык каала. Аларга тынчтык, бакубаттуулук, бакыт, ден соолук каалагыла. Күнөстүү күн каалагыла. Сиздин позитив энергия сөзсүз таасир берет. Сиздин бар экениңизге сүйүнүшөт. Сиздин жаныңыздагы адамдар өзүн жакшы сезишет. Адамдар сезет аларга жакшылык каалап атканыңызды. Сизге бакубаттуулук, бакыт, тынчтык, ден соолук кайра эселеп кайтып келишет. Силерге келген адамдарга же силер барган адамыңарга бирдемке белек кылганды адат кылып алгыла. Мелочь болсо дагы. Гүл, открытка, акылдуу сөздөр же стихотворение, китеп же контактный адрес адамга пайдалуу. Ошентип биз ал адам жөнүндө ойлогонубузду билдиребиз. Сүйлөшүү собеседниктин бул сага жагат жана балким жардам берет деген сөзүнөн башталат. Жашоодо кезиккен ар бир адамга бир нерсе бергенге чечим чыгар. Силер берсеңер кайра аласыңар. Канчалык көп алсаңар, ошончолук көп бере аласыңар.
кечиргенди билүү бул бийик искусство. Бул жогорку сферада душевный өнүгүүнүн ачкычы. Эчтеке бизди ушундай байлабайт. Жашоо агымдагы узакка созулган башка адамды жек көрүүлүк сезиминдей болуп. Негативдик эмоциялар биздин бактыбызга, тынчтыгыбызга жолтоо болушат. Психосоматикалык оорулардын себеби болушат. Негативдик сезимдер дагы материалдашат. Алар бизге каршы, ден соолугубузду бузуп, жашообузду кыскартат. Жек көрүүнү, кыжырданууну тандагандан көрө жашообузду шедевр кылып алганыбыз жакшы эмеспи? Баарын кечиришибиз керек. Өзүбүздү, ата-энебизди, өзүбүздүн жубайыбызды жана башка адамдардын баарын. Дегенде өзүбүз кечиребиз. Өзүбүздүн баардык каталарыбыз, глупый иштерибиз үчүн кечиребиз. Биз совершенный эмес экенибизди унутпашыбыз керек. Биз дайыма ката кетирип турабыз. Биз ошол каталарыбыз аркылуу окуп өсүп турабыз. Эгер биздин каталарыбыз үчүн өзүбүздү кечирбесек, биз алдыга жыла албайбыз. Адамдар өздөрүнүн каталарынын жүгүнө бастырылып сынып калышат. Раскаяться этип өкүнүү бул алсыз характердин белгиси. Өкүнүүнү өзүбүздүн ийгиликсиздигибизге актанууга колдонобуз. Көбүнчөсү ойлошот, алар ийгиликке жетпесе дагы, бирок өзүнүн каталары үчүн катуу өкүнүп койсо эле алар жакшы болуп калчудай сезишет. Өзүңө болгон кекчилдик сага бактылуу жашоого алып келбейт. Мурунку каталарыңды бүгүнкү күндөгү жашооңдун үстүнө бийлик берип коюуга болбойт. Биз өзүбүздүн каталарыбыз үчүн өзүбүздү кечиришибиз керек жана биздин өнүгүүбүздүн маанилүү этабы катары кабыл алышыбыз керек. Биз бул каталарыбыз болбосо, биз бүгүнкү күндөгү адам болбойт болчубуз. Көбүнчө адамдар өздөрүнүн ата-энесин кечире алышпайт. Алар ата-энелеринин адилетсиздиги, көңүл бурбагандыгы, таш боордугу үчүн кайгырып кыйналышат. Дайыма жинденип жүрүү өтө эле кымбат баа. Биз аларды баары бир өзгөртө албайбыз. Андан сырткары дагы бир момент маанилүү. Ата-энебизди кечиргенде биз өзүбүз улуу адам болобуз. Ага чейин биз кичинекей бала болуп жүрө беребиз. Анткени эмоционалдуу жактан жана алар бизге кандай мамиле кылганынан дагы эле ата-энебизге көз карандуу болобуз. Аларды кечирүү менен биз эркин болобуз. Ошол моментте гана биз чындыгында улуу болобуз. Биз бала чактагы дарыныштардан бийик болушубуз керек жана аларды унутушубуз керек. Биз ата-энелерибиз туура кылгам деп ойлогонун түшүнгөндө гана биз кечиребиз. Келгиле, өмүрлүк жолдошуңарды да кечиргиле. Колдон келишинче эртерээк. Бири-бирин сүйгөн адамдар бири-бирин кечирбесе кандай акылсыздык. Сүйүү кандайдыр бир убакытка ары жылдырылып калат. Эмне үчүн мындай? Биз дароо кечиргибиз келбейт. Анткени биздин жолдошубуз антпесе бул сабакты жакшы окубай калат да, кайра өзүнүн катасын кайталайт деп ойлойбуз. Башкаларга айтабыз. Мен кечире алам, бирок азырынча эрте деп. Биз түшүнүшүбүз керек. Ситуацияны биздин мурунку каталарыбыз эмес, биз башкарабыз. Кээ бирлер ойлойт, тез эле кечирип койсом, менин авторитетим жоголот деп. Авторитеттин айынан адамдык сүйүүдөн ажыратабыз. Сүйүү мындай жерде өсө албайт. Чындыгында баары башкача. Биз канчалык эртерээк кечирсек, ошончолук биз көз ирмемдерге рахаттана алабыз. Бир акылман аял айтыптыр. Баары бир мен качандыр бир күнү аны кечирем. Андан көрө азыр эле кечире беришим керек. Ал үчүн сиздин избранникте кандай жакшы сапаттары бар, ошолорду эстеңиз. Сиз сүйгөн избранниңиздин 10 жакшы сапаттарын эстеңиз. Ошондо жинденүү почти кетип калат. Балким мындан кийинки жашооңдо чогуу жашаганга мүмкүн болбогон кырдаалдар болушу мүмкүн. Бирок ажырашып атканда дагы кечириш керек, эртерээк эле.
Бардык калган адамдарды кечир. Мурда сизге жамандык кылган адамдардын баарын кечир. Чындап кечирүү бул бийик искусство. Жаратылышта бул өзүн сүйүү. А чындыгында сөз сиздин кимди кечиргениңизде эмес, а сиз жөнүндө, сиздин бактылуулугуңуз жөнүндө сөз болуп атат. Сиздин ийгилигиңиз, сиздин ички дүйнөңүз, сиздин жашооңуз жана сиздин келечегиңиз жөнүндө сөз болуп атат. Сиз менен иши жок адамга тарына берген акылсыздыктан өткөн акылсыздык жок. Ошону менен сиз өзүңүздүн жашооңузду бузуп атасыз. Ал болсо аны даже билбейт. Көпкө созулган жинденүү, жек көрүү сизди алсыздандырат. Айрыкча ошол кишинин айынан ийгиликке жетпей атам деп ойлосоңуз. Бирөөгө жоопкерчиликти өткөрүп койгондо биз ага бийлик беребиз. Биз өзүбүздүн ийгиликсиздиктерибиз үчүн бирөөнү күнөөлөгөндө биз күчүбүздү жоготуп, өзүбүздүн ийгилигибиздин жолун тозобуз. Адегенде ички дүйнөңүздө кечиргиле. Именно сизге жамандык кылып, сиздин жүрөгүңүздү ооруткан адамга жакшылык каалаңыз. Кылган иштерин эстеген сайын кечирип туруңуз. Анан ошол эскерүүлөр сиздин үстүңүздөн кылган бийлигин жоготуп баштайт. Сиз ал адамга чалып сүйлөшүп койсоңуз болот. Дискуссия кылганда актанганга жол бербеңиз. Жөн гана мен сизди кечиргенимди айтыш үчүн чалдым деп коюңуз. Андан сырткары кат жазсаңыз болот. Өзүңүзгө бардык жоопкерчиликти алыңыз. Балким башка адам сизди тарынткандыр. Бирок ал окуяны сиз кандай кабыл аларыңыз жана ага кандай реакция кыласыз сизден көз каранды. Эсиңизде болсун, сиз азыркы абалыңыз үчүн актанууну издеп аткан жоксуз. Сиз өзүңүздү кечириңиз, ошол болгон окуядагы өзүңүздүн ролуңуз үчүн. Эмне менен тарынтты, ошонун баарын кечиргениңизди айтыңыз. Ал адамга бардык жакшылыктарды каалаңыз. Жеңүүчүлөр бергенди үйрөнүшөт. Алар чындап кечиргенге аракет кылышат. Булар аларды мыкты кылат. Аларды достукту баалаган, бирөөнү түшүнгөн, бирөөнү ойготкон адам кылат. Берип туруу бул байлыктын, бактылуулуктун жана тынчтыктын башаты.